көңүл айтабыз, абдан жаман иш болуптур, өтө эле жаш экен. Сөөктү алып келүүдө проблема болуп атат окшойсуздар ошол жагынан. Ооба. Бул Шадыканов Бексултан мектепти Жалал Абад шаарынын Жалал Абадтан болот. Номер 1 мектепте Жалал Абад шаарында окуп, жакшы окуп, анан БГУга окууну бүткөндөн кийин БГУга тапшырып, бюджетке өтүп, Восточно-Китайский факультетине 2 жылын Бишкектен, 2 жылын Кытайдан окуй турган болуп Шанхай шаарынан кеткен эле. Жакында уже бүтүп келе турган болуп калган. Бул бала несин айтабыз эми, ушу жаман иш болуп, кырсыктан эме болуп калды. Ушу элге кайрылып, ар жерлерге жазып, кайрылып жарыялап атабыз. Транспортировкасы алып келиш аябай кымбатка туруп калат экен. Анан могу пандемиядагы эмелердин жабылганы дагы катуу эме берип атат көпчүлүккө. Ошол анан ата-энеси дагы кайным Шадыканов Мураталы Жалал Абад областынын Сузак районунан, ал деле жумушсуздуктун айынан колунан келген жумуштарын жасап жүрөт. Апасы Керимбекова Анара келиним Көлдүн Ананьева айылынан болот. Аябай көп оорулардын айынан жакында эле больницадан чыгарып, капельницадан чыгардык элек. Аябай оор болуп атат чындыгы. Анан Бала канча тууган? Бала 3 тууган, 1 кыз 2 уулу бар эле. Эң ишенген баласы ушул болчу. Менин балам ошо Кытай тилин окуган үчүн ушул балаңар багат Кытайда окуп, тилди билсе азыр жакшы эме кылып кетет деп окутту эле бюджетке. Кытайда жүрүп дагы өзү активныйлыгынан Кыргызстандын желегин көтөрүп, ар кандай жанагындай самодеятельностьтерине катышып, Кыргызстандын калпагын кийип, кийимдерин кийип, бийлерин көрсөтүп, аябай жакшы жүргөн экен. Мектепте дагы футболго катышчу, лучший историк деп республиканский олимпиадаларга чейин барган. Ушундай үй бүлөнүн өзүнүн бир туугандарын ишенген. Өкмөт не деп Азыр кайнымдын бир тааныштары бар экен, ошол жака чыкса, ал жака чоң акча керек дептир. Андай чоң акча кайнымды бир туугандарында чогултканда дагы андай жетпейт. Канча? $28,000 деп уктум. Алып келишине ошончо кетет деп. Анан ал жакта ошол жашаган Шанхайда мындай кыргыздардын күмбөзү, мындай мусулмандын күмбөздөрү жок окшойт да, башка жагын алып барып коюш керек экен. Эгер алып келе албасак такыр. Анан ал жактан дагы ошо местасын сатып алыш керек экен. Анысы деле бир $12,000 түшүп калат деген сөздөрдү айтышыптыр. Анан ошо кайрымдуу элге кайрылып, бардык жерлерге кайрылып атышат. Кимдин кандай Москвадан, ар жерден счетторду ачып, эми ушул карапайым элдерге, эмеге, кайрымдуу элдерге жардам сурап, анан өкмөткө чыгайлы деп ушу силерге туш келдик. Колдон келсе, ошо алып транспортировкасына жардам берсе, 2 жылдан бери бул бала үйүнө да келе элек болчу, окууну бүтүп анан барайын деп кайра документтерин тиги магистратурасына тапшырып койгон экен. Өтүп, үйгө каникулга барып келип, ата-энемди көрүп, анан келип кайра магистратурамды улантып, ушу үй бүлөсүн бага турган бала эле да. Ошо кайрылуубуз ошол колдон келсе. Консулдукка кайным барып ошол жакта болду. Анан консул 28-нде болсо, 29-нда учуп кетип, 30-нда ошол жака барып, азыр териштирүү, сураштыруу болуп атат. Бирок мындай так маалымат эч кандай уга элекпиз. Жардам эч кимден боло элек. Счетторду ачып эле элден, ошо кайрымдуу элден жардам күтүп турабыз азыр. Ошол колдон келсе ошо жардам бергиле, кызым, колуңардан келишинче ошо элден жардам сурайбыз, башка айлабыз жок. Сиздер сөөктү алып келүүнү көздөп аткансыздар? Ооба, сөөктү алып келүүнү көздөп атабыз. Колдон келсе, ошо энеси жок дегенде суук эмесин көрсө дагы ооба, сууп кетет беле. Өзү оорукчан, азыр деле ошо кечинде байланышып атабыз, барып утур капельница алдырып келип атат. Себеби сахары да бар, полиартрит, кистасы бар, жүрөгү, порог сердца бала чагынан баштап аябай абайлап атабыз, эми бир Кудай өзү билет.